Банктар боюнча урматтуу туугандар, биз 2011 жылы президенттик шайлоого чыкканда айтканбыз, банктарды ислам принцибине келтирбейинче биз өспөйбүз. Биз үстөк берип, үстөктөн алган акчанын арам экендигини билмейинче биз өспөйбүз. Береке болбойт. Араб өлкөлөрү ислам принциби менен иштеп аткан банктар эмне үчүн байып атат? Береке. Алар эмнеге иштеп атат? Тең шерикке иштеп атат. Тең шерик дегенди түшүнбөй калдыңар азыр жаштар. Аксакалдар билет тең шерик дегенди. Себеп жаштардын көбү кетменди да кармай элек да. Кетмен кармай элек да, чындыгында айтканда. Тең шерик деген бересин акчаңды, дыйкан менен келишим түзөсүн, ушул жерден 10 тонна жүгөрү алам деген болсоң, 10 тоннанын 3 тоннасы меники деп келишим түзөсүн. Же 4 тоннасы меники деп. Жер сеники, каражат меники, мээнет сеники, пайда тең деген түшүнүк бул. Бул үстөк эмес. Бул мээнет. Мына ушул түшүнүккө барышыбыз керек. Өткөндө мен бир сөз айттым эле, ушул кредиттерди кечмейинче биздин башыбыз көтөрүлбөйт, жүрөгүбүз ордуна түшпөйт, биз эркиндикти сезбейбиз деп. Заматта бирөө жазып чыгыптыр. Кимдин эсебинен кечет экен? Сенин айланайын, сенин. Биз бирөөлөр ушулар өстүрүп кетсин, ушулар кетсин алга карай деп берген акчаларынан алып алып, соода түйүндөрүн курган эмеспиз биз. Биз ресторан же болбосо супер гипермаркеттерди курган эмеспиз айланайында. Мына айтат, мигрант деген сөздү колдонбогула деп айттым эле. Биздин ата бабабыз көчмөн болуп келген, убактылуу көчүп жүрөбүз деп айткыла деп. Себеп мигрант деген өсүп, жаңы туулуп өсүп келаткан баланын, кыздын кулагына жаман угулуп калат. Бул комплекс болуп калат. Ошол мигранттарды бизге эмне түзүп бересиз дегенде айттым эле, сиздерди алып кетебиз деп. Кантип алып кетесиңер деген сөз ушул жерден да жаралат, суроо. Бул мыйзам ченемдүү суроо. Караңыздар, Бишкек Ош альтернативалык жолу деп 1 миллиард долларга чыкты азыр баасы. Анын дагы курулушу күмөн. Ошондой акчаны ким төлөйт? Биздин карызга алып атат ал. Биз төлөйбүз. Биздин балдар төлөйт. Бүгүнкү Россия, Казакстан башка жакта жүргөндөрдүн балдары төлөйт. Ошонун ордуна мына Акмат Келдибеков каражат жагынан жакшы мыкты адис, эмгек сиңирген киши, адис. Ушул 1 миллиардтын ордуна 50 миллион доллар турган заводдон 20-ны курса болобу эле? 20 завод түшөт, туура Акмат Келдибеков? Эң мыкты деген заводдордон 20 завод түшөт. 50 миллион долларлык завод. 10 миллион, 7-8 миллион кичи заводдор, фабрикалар толтура го. Мына караңыздар, 2 бөлмө батырды алып алып, тигүүчү цех деп алып ачып иштешип атат. 2 бөлмө батыр. 2 бөлмө батырың 40 000 доллар. Ошонун баарын бир жерге келиштирип, Нарынга бирди, Ошко бирди, Көлгө бирди, ушундай кылып бөлүп, кластерный кылып бөлүп, ар биринин өзүнүн оокатын кыла турган. Эт комбинаттарын курса. Мына Алпарып алып 80 000 тонна кече кайтты. Биздин жер жемиштер Россиядан. Ошону ушул жерден айландырып, ороп, банкага салып, жакшынакай кылып, тамат кылып жиберсең, болобу, бузулбайт го. Баасы 4-5 эсе көтөрүлүп атпайбы? Ушуга көп акылдын кереги барбы? Мультимиллионер болгон киши кантип болду экен эгер ушул нерселерге көп паами жетпесе? Эмненин эсебинен болду? Мен бизнесмен эмесмин. Этти сатсаң, бир торпокты жетелеп чыгып барып сатсаң, 15 000 сомго сатасың. Туура баба? 15 000 сом болуп атат. Аны шашпай, кассапка коюп алып, тилип отуруп сатсаң канча болот? 22 000, 23 000 болот. Болбойбу бизге, жарашпайбы ошондой кылсак? 3 күн кармалып турса, чирип кетет деп коркуп атабыз. А ошону чиритпей Бишкекте иштетип туруп алып барбайлыбы? Кандай дейсиздер? Анан жомок катары кабыл албагыла, ошол сыртта жүргөн, иштеп жүргөн
мигрантпыз деп өзүн өзү кемсинтип жүргөндөрдүн баарын 20 завод болсо, кеминде болбогондо ар биринде 2000 киши иштесе 40 000 киши келбейби? Бул бир гана долбоорду айттым мен. Бишкек Ош альтернативалык жолун айтып атам. Бир гана долбоор. А бул окшогон долбоорду Бишкектин көчөлөрүн Кытай оңдоп берип атат, көрүп атасыңар. Билим берүү жагында биз ондогон жылдар бою какшап келатабыз. Толугу менен мамлекеттик көзөмөлгө алыбыз керекпиз. 7 жогорку окуу жайды мамлекеттик көзөмөл, калгандары атаандаштык менен иштей берсин. Кимдин баласын акча берип иштете окутам десе окута берсин. Бирок баягы 7 окуу жай, жогорку окуу жай мамлекеттин көз алдында болуш керек, карамагында болуш керек. Урматтуу замандаштар, биз билбей атабыз бир нерсени. Биздин жогорку окуу жайларда балам окуп атат, кызым окуп атат, баланчынын кызынан кем калбады, түкүнчүнүн баласынан кем калбады деген менен билим деңгээли төмөн. Эч нерсе билбейт. Мына жерде дагы азыр студенттер отурасыңар. Кечирип гана койгула мени. Пифагордун таблицасын 3 саат ойлоносуңар кээде. Мына кече базардан соода кылып атып, бир кыз отуруптур. 100 сом берсем, 87 сомдук бирдеме алып, 100 сом берсем, издейт, чукуланат, эмне калькулятор таппай атат. Мен айттым, кызым, 13 сом кайтат акча десем, мени карап туруп турбайсызбы деп койду. Урушат мени кайра. Цифралары өчүп кеткен бир калькуляторун таап чыкты баягы жашыктын ичинен. Ошону менен эсептеди карап отуруп. Анан 13 сомду берди. Не болдук биз? Рахман аке сурап атат, каяка баратабыз деп. Кесиптик техникалык окуу жайларды биз калыбына келтиришибиз керек. Бүт биздин байлык ошол кесиптик техникалык окуу жайларда. Маданият тармагында кыргыз киносун мамлекеттик заказга өткөрүшүбүз керек, 100%. Колуна баягы камера көтөргөндүн баары кино тарткан токтотушубуз керек. Сырттан кол чаап эле маймылга окшотуп бир нерсени тартып койсо, сырттан кол чапса, тиги фестивалга барып келдим, бул фестивалга. Бул деген улуттук намысына шек келтирүү деген болот. Бүт жапайычылыкты тартса, алар кол чабат, күлөт. Анан биздикилер кубанат. Мамлекеттик идеологияны көтөрө турган гана кинолорду мамлекеттик буйртма менен тартышыбыз керекпиз. Ошондо көтөрүлөт дух. Себеп жаштар китеп окубай калды. Жок дегенде тарыхын ошол кинолор аркылуу көрсүн. Россияны, ОРТны көрүп атканыңыздар, көрүп атасыздар, Забытые вожди революции деген цикл жасады. Ворошиловду, Дзержинскийди, Фрунзени, Ждановду, Каганович бүт баарын жасап чыкты. Берияны, Абакумовду. Эми 25 жыл тепкилеп келген тарыхын көтөрүп алып, шыпырып, баягы Сталин айткандай чаңдарын сүртүп, кайрадан эң бийик жерге коюп атат. Себеп ошол азаматтар выдающиеся государственные деятели деп. Мамлекеттин мыкты ишмерлери деп эми көтөрүп атат. Эми 25 жылдан бери ошону жаман деп колгон кишилердин кантип жүрөгүнөн сууруп аласыңар ошо СССРдин тарыхы жаман дегенде. Украина эмне болуп атат? Кадимгидей жаштарынан сурасаң, Сталин кол салган экен, Гитлер бизди коргогон деп сүйлөп атат. Укпай атасыңарбы аны? Эгер биз ушул жол менен барсак, эртең кыргыздар кайсы жолго барабыз билесиздерби? Кудай сактасын деген жолго барабыз. Улуттук деңгээлдеги театрлар менен мамлекеттик оркестр, би ансамбльдерин кайрадан ордуна коюшубуз керекпиз. Сырттан конок келсе, башта авирибизди Самареже, Токтакулова, Керим Турапов, мына ушулар жабат эле. Азыр ким жабат? Алар кетип бартат пенсияга. Ким жабат эми? Муну Рахман аке айткандай, куйручукка окшогон куудулдар, Шаршенге окшогон куудулдар чыгып, кыргыз мамлекетинде сатира театры жок. Себеп сатирадан коркот. Чымчыйт да, чалкан. Мына ошол нерселердин баарын ордуна келтирмейинче биз маданият тармагын көтөрө албайбыз. Эми карап көргүлө, 10-жылдан бери карай бир дүйнөгө атагы чыккан бирөө келип концерт койдубу Кыргызстанда, Бишкекте? Мадумаров эмне кылып койдуң дегенден башка суроо бере албагандарга жооп берейин. Биздин кезибизде жылына жок дегенде 3 дүйнөлүк масштабтагы инсандар келип
Бұл жерде гастроль болчу. Пявко келчү. Бизде Евгений Дога келчү. Кобзон келчү. Спорт тармагы боюнча караңыздар, Олимпиада өттү. Биздин кошуна мамлекеттер бирөө 5-чи, бирөө 6-чы орунду алды. Өзбекстан 5-чи орунду алды, Казакстан 6-чы орунду алды. 200дөн ашык мамлекет катышкан Олимпиадада. Кыргыз канчанчы орунду алды? 198-чи. Эмне үчүн? Себеп Кы тамгадан башталып калган үчүн. Мамлекеттин аталышы. Бир медаль жок. 198 алып калды. Баягы коло күмүш медаль, баягы допингке жараша деп Кыргызга өткөрүлдү эле, бирок ал дагы болбостон кайра алып коюлду, эми. Андан да төмөн түштүк. Бул эмне уятпы? Андай десе айтат. Биздин кошуна мамлекеттерде демократия жок деп. Демократияңды көк чайга чылап ичесиңби? Мамлекетиңдин аты жок. Биз эмне тармакты көтөрүшүбүз керек? Мылтык ата албайбызбы, Кыргыз? Лыжаны жоңгой, хоккейди жоңгой, футболду жоңгой. Эмне кылабыз? Биздин бут жыгаштан экен ийилбейт. Мылтык ата албайбызбы? Кожо жаштын тукумдары. Мылтык аткандан катыша албайбызбы Олимпиадага? Жаа ата албайбызбы? Манастын урпактары. Ат оюндарын ойната албайбызбы? Ушул кожомкулдай балбандар чыккан күрөш албай калдыкпы? Не болдук биз? Күрөш, штанга көтөрүш, жок дегенде жүгүрүштөн чыга албайбызбы, Кыргыз күлүк? Сатымпылдар жокпу? Мына ушул 5-6 гана түрү менен катышыбыз керек. Баягы өрдөккө теңелип, кагазга теңелип, өрдөктүн буту сыныптыр деп бизге баягы жарашпаган оюндарды токтотушубуз керек. Эмне дейсиздер? Пайда жок, акча кете берет, пайда жок. Андан көрө ошонун баарын жыйнап, балбан билек, темир билек азаматтарга берген болсо Кыргызстан желеги көтөрүлөт кошул Олимпиадада. Айыл чарбасы боюнча дыйкан чарбаларын кеңейтип, биз мамлекеттик сатып алуунун ордуна коймоюнча айыл чарба көтөрүлбөйт. Ал боюнча биз мыйзамды кабыл алган элек кезинде. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча. Тоо-кен өнөр жайын 100% мамлекетке алмайынча алтын чыры бүтпөйт. Алтын чыры да бүтпөйт, көмүр чыры да бүтпөйт, темир чыры да бүтпөйт. Тоо-кен өнөр жайын 100% мамлекетке алышыбыз керек биз. Мына Англияда акырындап келип туруп баардыгын өзүнө алмайынча алар токтогон жок. Көрөсүздөр, Россиядагы бара ушуга барат. Андан башка жолубуз жок.